Кылымдар таазим кылган ай, кудурет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан, кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. 24 ТВ жана Маралдан орозо кебин угуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы. У нас есть хорошая новость. Кинотеатр «Кызыл-Кыргызстан» вновь будет возведен. Строительная компания «Бурана Грант» в 2019 году на пересечении улиц Жумабека и Алымкула Усинбаева начала строительство жилого комплекса «Бурана Пэлас», внутри которого и будет расположен легендарный кинотеатр. Главным партнером по строительству является компания «Эмарк Групп». Туратты саватсыз адам анча-мынча каттааныган чала сават коңшусуна келип, коңшу, мага алыстан кат келиптир. Ошол катты окуп, кайра жооп жазып берип койчу дейт. Анда коңшусу, Кудай ургур, бутум каты ооруп жатат. Мен кат жаза албай калам го. Катыңды жада калса окуй да албай калат окшойм дейт. Анда коңшусу таң кала, кат жазууга сенин бутуңдун эмне тиешеси бар? Мен сени бир жака жумшап жаттым беле дейт. Анда коңшусу, акмак, канча айтам билим алгыла деп. Мен жазган катты менден башка эч ким окуй албайт. Ошондуктан сага кат жазган кишиге жазган катымды өзүм барып окуп беришим керек. Мага антип акыл үйрөтпөчү. Ошондуктан мен сага билим ал деп айтпадым беле деп саватсыз коңшусуна саваттуу коңшусу жооп берген экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чындап эле азыр кыйынсынган бир туугандар, кыйынсынган чала билимдүү инсандар абдан көп. Бирок бүгүнкү дүйнөдө билим дүйнөсүнө сүңгүп кирген, дүйнөдө не бир сонун ачылыштар жасап жаткан адамдар да жок эмес. Бүгүн Куттуу орозо программасында билим берүүдөгү дүйнөлүк жаңы багыттар жана ислам дүйнөсүндөгү билим берүү тууралуу маек курмакчыбыз. Бизден алыстабай туруңуз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам даарат алганда, чач тараганда жана бут кийим кийгенде деги эле баардык иштерди оң жактан баштаганды жактырчу. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: эч бириңер отурган бирөөнү ордунан тургузуп,
анын ордуна отуруп алуучу болбогула. Араңарга бирөө келип кошулса, сыгылышпай, сыйлашып отургула. Ушундан улам Ибн Умар радаллаху анху бирөө туруп ага орун бошоткондо ал жерге отурчу эмес. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштайм. Ассаламу алейкум урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырлуу мекендештер. Бүгүн Куттуу Орозо программасында дүйнөдөгү билим берүүдөгү жаңы багыттар жана диний билим берүү темасына биз бүгүн маек курмакчыбыз. Куттуу студиябыздын коногу Кереге жалпы адамзаттык баалуулуктар фондунун жетекчиси Искендер Орман уулу агайыбыз келип отурат. Саламатсызбы, кош келипсиз. Билим берүү дегенде эле негизи эле бүгүнкү күндө бир дүйнөдө глобалдык абалда ар тараптан өнүгүп жатабыз да, бүт тармак өнүгүп жатат. Анын ичинде билим берүү дагы артта калган жок. Негизи эле бир мамлекеттин өнүгүп өсүүсү, коомдун өнүгүп өсүүсү үчүн билим берүү бул өтө чоң орунда турары бардыгыбызга маалым. Ошол себептен дагы бүгүн дүйнө билим берүүдө жаңы багыттар боюнча жарашууда да. Анан сиздин баамыңызда ушул дүйнөдөгү билим берүүнүн деңгээли, багыттары учурда кайсыл жолдор менен бара жатат? Анын ичинде Кыргызстандагы абал кандай? Рахмат, Канай мырза. Бул өтө орчундуу, маанилүү маселени алып чыкканыңыз үчүн. Себеби биз мына Куттуу Орозо айынын ичинде ыйык кадыр түндөргө туш келип калуу күндөрүндө турабыз. Канчалык орозону биз бир ибадат, эң негизгиси ибадат, биздин 5 фарздын бири катары, исламдык 5 шарттын бири катары кабыл алып, аны жашаганга аракет кылабыз. Бирок орозонун шылтоосу менен биз ошол учурда бир агаруу, бир тарбиялануу, бир Кудай жолунда адамзаттар менен болгон мамилебиздеги аруулукта, асылдыкта бир кадам алдыга чыгуу аракети экенин дагы унутпасак, ошол учурда орозо айы дагы чоң тарбия, билим берүү айы да. Ушул темага да туш келип отурат. Эми ошол максатка ылайык да мусулмандардын эң орозону аяктап баратабыз, бирок эң жакшы өткөрдү деп тилейбиз, үмүттөнөбүз. Калган күндөрдү дагы буюрса эң жакшы өткөрүшсүн. Себеби бул 1 айлык билим берүү 1 жылдык адамдык асылдыктарды сактоого чоң түрткү болуш керек экен да, негизги максатына ылайыкча. Ошондуктан орозо бир натыйжа эмес, бир башталгыч катары кабыл алып сөзгө баштай турган болсок, албетте сиз баягы бир эле диний билим берүү дегенде динден баштап, же болбосо диндин билимге карай көз карашынан эмес, дүйнө алкагында бир суроо сурадыңыз да. Бул өтө маанилүү, себеби биз натыйжада адамзат бир бүтүнбүз. Азыр глобалдашкан доордо андан сайын бир бүтүнбүз. Бүгүнкү чыккан кабар, Кыргызстанда чыккан дүйнөгө жайылгандай эле, дүйнөнүн кайсыл жеринде болбосун бир жаңылык, бир жакшы кабар болсун, жаман кабар болсун, бир маселе чыкканда дүйнө дүң деп эле заматта андан кабардар болот. Бул дагы жаңы технологиянын, жаңы байланыш мүмкүнчүлүктөрүнүн шарттарына ылайык да. Ошондой эле бул ушундай өнүгүп аткан нерселерди ушундай тездик менен адамдардын мүмкүнчүлүктөрү же болбосо шарттары алдыга жарышып аткандарды учурду биз көбүнчө кээде биз эме деп ойлоп калабыз да. Билим, технология, анын ичинде технология эле катары көрүп калабыз да. Ошол эле мисалы эмне дегим келип атат? Телефон, ошол эле интернет аябай өнүгүп атат. Же болбосо медицинада кээ бир ачылыштар болот. Бирок ошонун аркасында, ошол бүт ачылыштардын, бүт жаңылыктардын аркасында аябагандай чоң билим берүү, анан чындыгында билим берүүнүн жетишкендиги жатканын унутпасак да. Бул ошол учурда iPhone чыгып атса, же болбосо бир Samsung башка телефондор чыгып атса, эң жаңы технологияда гаджеттер чыгып атса, бул билим берүүнүн дагы iPhone'дору, билим берүүнүн дагы жаңы эң акыркы технологияларынын чыгып аткандыгынын көрсөткүчү да бул. Ошондуктан дүйнө аябай тездик менен жарышып, тездик менен өзгөрүп, тездик менен жаңыланып аткан доордо жашап атабыз. Мына өзүбүздүн турмушубуздан эле карап көрсөк,
кечеги эле жаңы деген нерселерибиз бүгүн эски болуп калып атат. Мурда жаңы деген нерсебиз кечеңдеп, бир аз убакыт алганда эскирсе, азыр заматта эле тез эле эскиргенин, алган буюмубуз, колдонгон унааларыбыз, же болбосо айланадагы керек болсо колдонгон сөз жаргондорубузга чейин, жада калса түшүнүгүбүзгө чейин тез алмашып, тез жаңырып турган учурда жашап атабыз да. Дүйнө бунун айырмасында, дүйнө бунун ушунчалык маанисин билип, ошол нерсенин аркасында билим берүү жатканын көрүп туруп, билим берүүгө маани берип атышат да. Бул жерде биз мына фонд катарындагы алып барган ишибиз бир бөлүгү ошол билим берүү тармагында жаңылануулардан кабардар болуу, дүйнөдө болуп аткан. Аларды өлкөбүздө колдон келишинче көргөнүбүздү, укканыбызды, билгенибизди, түшүнгөнүбүздү ошол жеткиргенге, жайганга аракет кылуу болуп эсептелет. Ошол максатта биз дагы өнүккөн билим берүүдө эң алдыңкы болгон өлкөлөргө барып келип атабыз да. Ошол Финляндия, Эстония, мына бул ПИСАдагы эң алдыңкы болгон өлкөлөр, Сингапур, же болбосо Малайзия, ошол Жапония дегендейчи. Биз ойлойбуз, алар билим берүүсүн аябай өнүккөн өлкөлөр, анан билим берүүсүн өнүктүрүп алды, болду, бүттү депчи. Алар толук тескерисинче ушуну айтат экен да. Биз билим берүүбүздүн жакшы болгонуна байланыштуу, билим берүүбүзгө маани бергенибизге байланыштуу абалга келдик. Эми бул абалыбызды дагы да илгерилетүү үчүн, ошонун жанында буну жоготпоо үчүн дагы билим берүүбүздү, билим берүү тармагыбызды, билим берүү методологиябызды, технологиябызды жаңы жарыштарга ылайык алдыңкы кылып кармай алышыбыз керек, сактай алышыбыз керек, буну дайым жаңыланып турушубуз керек депчи. Ошол ылкакта дүйнөдө чоң жарыш экен да. Азыр дүйнөдөгү эң чоң капитал ар бир өлкө үчүн адам капиталы. Бирок адамдык ресурс, адамдык капитал бул сапаттуу болсо, ал бир мааниге ээ болот экен да. Адамдар канчалык сапаттуу болсо, өлкө ошончолук күчтүү болот экен. Ошондуктан адамдардын билимдүү, кесипкөй жана чындыгында адамзаттын жашоосуна, ыраттуу жашоосуна бир салым кошулган багыттагы, маңыздагы, сыпаттагы адамдарды жетиштиргенге жарышып атат дүйнө. Ошол багытта жаңы технологиялар, жаңы методология, жаңы түшүнүктөрдү алдыга чыгарып атышат. Келип келип эле адамга, дүйнө адамга инвестиция кылууну, адамга болушунча көңүл буруунун маанисин билип ошого жарышып атат. Албетте өнүккөн адамын сыйлай алган, адамды сыйлаган үчүн өнүккөн үчүн да адамды сыйлаган деп коелу. Ошондой өлкөлөр да. Ошол жагынан алып карасак, мына мен бул сурооңузга бир аз узагыраак туруп койсом кечиресиз, себеби маанилүүлүгүнөн да аркасынан келген нерселер ошон үчүн дагы бир мааниге болот. Мына карап көрсөк, азыр айтып атышат, жаңы доор башталды депчи. Биз билет элек ошол агрардык, индустриялык, жалпак тил менен айтканда, анан информациялык, маалымат доору депчи. Анан жакында эле 3-4 жыл болду Давосто бүтүн билермандар, дүйнөдө өзүнчө ар тармакта ийгиликке жеткен адамдар топтолуп, жылына бир чоң форумда болуп турат эмеспи? Ошол дүйнөлүк экономикалык форум. Ошол жерде 4-чү индустриялык доор деп жарыялап жүрүшкен да. Анан 4-чү индустриялык доордун өзгөчөлүктөрүнө ылайык ал жерде жаңы технологиялардын маанисин, же болбосо жаңы багыттардын маанисин айтып келип, бирок келип эле адамга билим берүүгө турушту да. Билим берүүдөгү жаңы түшүнүктөр, жаңы багыттар депчи. Анан ошол жерде айтып атышат, ошол айланасында изилдөөлөрдө айтылып атат да. Азыркы учурда ошончолук тез өзгөрүп атабыз, адамзат айырмасында эмеспиз, бирок мындай белгилүү тилкени бир сүрөткө тартып караганда байкалат да. Мисалы 2026 жылгадан баштап дейт, азыркы учурдагы болгон активдүү колдонулуп аткан, же болбосо адамдар нан таап жеп аткан кесиптердин 30% дейт жок болот дейт. 2030-дан баштап бул дагы тездик менен 40%, 50%га чейин чыгат дейт да. Бул 2050-лөрдө азыркы колдонгон кесибибиздин 60%-нан көбү дейт жок болот дейт. Мындайча айтканда автоматташтырылат. Ошон үчүн дейт биз бир университетте дейт сабак берилип атканда 5 жыл окуйт да. 5 жыл окуйт, 4 жыл окуйт, аз барган сайын да алда кыскарып атат.
ошол убакыттын ичинде баштапкы учурда берилген билим бүткөнгө чейин 60% азыр эле дейт, актуалдуулугун жоготуп коет дейт. Керек болбой калат мындайча айтканда. Мектептеги баштапкы башталгандар бүткөнгө чейин көп маңызын жоготуп коет дейт. Эми дейт биз ошончолук өзгөрүп аткан учурда кесиптер өзгөрүп атса, кесиптер жоголуп атса, биз эртең жоголо турган кесипти эмне үчүн сапаттуу болот деген атуулубузга берели. Андан көрө кайсыл жаңылык болбосун, кайсыл жаңы абал болбосун, ошого даяр болгон, өзүн алып кете ала турган жаңы сыпаттагы жарандарыбызды даярлары. Ушундай жөндөмдөгү жарандарыбызды даярдай алалы деп атышат да. Бул жөндөмдөр эмне дегенде, ал жөндөмдөр ошол эле баягындай сынчыл ой жүгүртүү, бирөөнү сындоо эмес, сынчыл, ар бир нерсени талдап, тактап ойлонуу, аналитикалык ой жүгүртүү, же болбосо жаратмандык, ошону менен бирдикте мындай командный бир топтом болуп адамдар менен иштеше алуу, баягындай emotional intelligence деп атат. Бул бизде исламда аябай көп маани берилген, бирок маани берилгенин билбейбиз, кабардар эмеспиз, анан билбегенибиздин да биз да маани бербей калганбыз да. Emotional intelligence бир аз дагы биз инсани камил деп койсок болот да. Ошондой жактарга, жөндөмдөргө маани берип атат да. Бул адамдык сыпаттар эң жогору болсо, кайсыл абал болбосун, кайсы жаңы жагдай туулбасын, ал адам өзүн алып кеткенге жана дагы эле пайдалуу болгонго, өзүнө, айланасына, коомуна, өлкөсүнө, адамзатка пайдалуу болгонго мүмкүнчүлүгү болот деп. Ошондуктан биз жөндөмдү көбүрөөк алдыга чыгарган, адамдык асыл баалуулуктарды алдыга чыгарган билим берүүгө маани берели деп жарышып атат дүйнө. Эскендер Мырза, чындап эле баягы дүйнө азыр эскиликти жоюу менен келечекте бир кандай бир жакшы коомду түзүп, ошо келечектин коомуна бир башчы боло турган, ошол коомго татыктуу боло турган бир инсандарды тарбиялоо, ошолорду даярдоого көбүрөөк дагы багыт алып жатканын айтып өттүңүз. Биз Кытайга дагы былтыр жаңылбасак барганда Кытайдын баягы парниктерин көрдүк, күнөсканаларын. Ал жакта биздикиндей талааларда бир жабып коюу эмес, ал жакта бүт баары технология менен, компьютердин жардамы менен канча тамчы суу керек, ал жака канча дары керек, жана абанын температура, жылуулугу канча керек, ошонун баардыгы компьютер менен баардыгы эсептелинип, ошонун баардыгы бир эле киши баардыгын контролдоп, көзөмөлдөп отурат экен да. Анан чындап эле ал деңгээлдерге жетүү үчүн, ал деңгээлдерге баруу үчүн бизге дагы канча деген убакыттар талап кылынат деген суроо менен абдан бир кейип калдым. Себеби бизде жаңыланууга, бизге алгыга секирүүгө, ошол эле билим берүүдө мисалга алсак, медицина тармагында мед колледждерибизди биздин тааныштарыбыздын окуусунан байкадык. Азыркы фармацевттерди даярдап атышат, бирок эски формат менен. Азыркы дарыкана дүйнөсүндөгү дарыларды окутпайт десек болот. Ал жакта эмнелер болуп атат, алардын кабары жок. Окуганы такыр башка. Иш жүзүнө келгенде такыр башка дүйнөгө түшүп калышып атат да. Ошон үчүн биз дагы бул багытта, Кыргызстан дагы ушул багытта бир секирип жазоого учур келдиби? Жаңыланууга. Сөзсүз түрдө. Эми биз кааласак жаңырып атабыз буюрса. Акырындап жаңырып атат. Эми бул системдүү түрдө. Бир эле баягы жеке адамдар эмес, же болбосо үй бүлө аракети менен эмес, буга жапа тырмак киришүү зарыл да. Бул мамлекет дагы, коомдук уюмдардагы, мектептер, жеке мектептер, ата-энелер өзгөчө. Бизде көбүнчө ата-энелерди баягындай мектепке бердим, болду эми кутулдум, акчасын төлөп атсам болду деп коебуз, бирок ийгиликтүү өлкөлөрдүн кесипкөй атуулдары сөзсүз түрдө ата-энелери ошол билим берүү процесстерине, тарбия процесстерине аябай активдүү катышкан өлкөлөрдү болот. Ошондуктан биз сиз айткан өтө маанилүү маселе, буну жапа тырмак баардык жарандарыбыз буну маанилүүлүгүн билип, ошого жараша аракет кылып, колдон келген салымды косуш керек да. Биз бири-бирибизди күнөөлөп, бири-бирибизди баягындай кылбады деп кемтигиздеп турганда убакыт жоготобуз. Колдон эмне келсе, бүгүн, азыртан эмне кыла алабыз, ошонун камын көрүп салым кошуш керек да. Эми мына Кыргызстан азыр эми көп жагынан алганда глобалдашуунун бир немеси да, шаарданын негизинде кааласак биз ушул агымдын ичине киришибиз керек. Мына силер журналистикада жүрөсүңөр, кечээ эле аналоговый баягындай телевидение немелер азыр цифровойго өтүлдү.
эмнеге дүйнөлүк стандарттар ошого өттү. Биз 2015-тен баштап аргасыз ошонун ичине кирдик. Мындай сен жок мен өнүгө албайм, мен андай немеге талаага боло албайм деген доордук өттү. Коом бизди дүйнөлүк коомчулук жетелеп атат да. Биз мындай телефонду колдоно албайбыз, колдонбойбуз деп да кое албайбыз. Барган сайын баардыгы бир люкс болгондон чыгып, бир ыңгайлуулук түзгөн эле эмес, керектүүлүк болуп атат да. Ошондуктан билим берүү тармагында да сөзсүз өнүгүүлөр болот. Муну атуулдарыбыздан, айлана чөйрөбүздөн, ата энелерден талаптарынан, каалоолорунан, сүйлөгөн сөздөрүнөн байкасак болот да. Мындай жаңы талаптардын айырмасында, аракетинде колдон келген нерсени кылганга аракет кылып атат ошону. Бирок эң көп салымды дагы мына дүйнөлүк ошол эле глобалдашуу шарданы менен болуп аткан жаңы технология, жаңы мүмкүнчүлүктөр. Мисалы айтып коелу, интернет, YouTube мүмкүнчүлүктөрүчү. Бул өзүнчө энциклопедия, өзүнчө билим деңизи, билимдин булагы десек болот да, түгөнбөгөн булар. Кандай гана маалыматтар бар. Бирок ошого мүмкүнчүлүк интернеттер, мисалы салыштырмалуу Кыргызстанда арзан болуп, салыштырмалуу дагы ыңгайлуу болуп, башка өлкөлөргө карагандачы, ошол жагынан бир кыйыр түрдө шарттар бар да. Анан региондорго барганда болсун, же болбосо шаарда болсун, университетте жаштар менен, мектепте окуучулар менен жолукканда бир топ алдыда, бир топ мындай жаштардын неме болгонун көрөбүз. Бирок эмнеге карабастан? Булар биздин билим берүүгө же болбосо өзүбүздүн деңгээлибизге карабастан болуп аткан. Ошонун айынан эмес, ошого карабастан болуп аткан бир өнүгүү да. Себеби балдар өздөрү канааттанбай, өздөрү изденип, анан интернет айдыңына чыгып ошол жактан көп нерселерди үйрөнүп атышат. Ушул жерден кубанта турган аркасынан баягы мен суроомо улай эле бир өзүмдүн да кошумчам бар эле. Чындап эле сиз айткандай канчалык кыйын абалыбызга карабастан билим берүү тармагында өнүгө өскөн, дүйнөлүк олимпиадаларда жетишкен бир туугандарыбыз, инилерибиз, карындаштарыбызды көргөндө жүрөк кубанат. Себеби ошолордун бир дагы да болсо илеби менен биздин билим берүү деңгээли дагы да болсо алдыга бир кетип бара жатканынан биз кабардар болуп, ал бул адамды кубантпай койбойт экен. Буга дагы биздин айрым билим берүү мекемелеринин салымы абдан чоң. Себеби өзгөчө бир багытта, өзгөчө бир система менен билим берген мекемелерибиз бар. Буюрса бир эле ошол жеке мектептер эмес, бул жалпы бир мамлекет ошондой деңгээлде киришсе деген ниеттебиз. Себеби айыл аймактарда, региондордогу мектептердин абалын бардыгыбыз билебиз. Анан эмнеге Кереге фондунан сизди чакырып олтурабыз? Анан биздин телекөрүүчүлөр дагы мындай таң калып калышпасын, балким Кереге фонду тууралуу дагы азыраак маалымат башында бербей калгандырбыз. Бирок азыр Кереге фондунун көпчүлүк иши биздин илимий дүйнөдөгү, билим дүйнөсүндөгү бир интеллигенция бул коомго, бул фондко абдан бир чоң маани беришет. Себеби бул фонд дүйнөлүк ушул билим берүү дүйнөсүндөгү дүйнөлүк интеллигенцияны бир ортого бир диалогко чакырган чоң бир дүйнөдөгү мыкты бир инсандарды диалогко чакырган чоң бир фонд катары бир топ иштерди алып барып келет. Ал тууралуу дагы көп маалыматтарды алсаңыз болот фонддун өзүнүн сайтынан. Эми дей турганым, бул сиздер Кыргызстандагы ошо илимпоздор менен бат-бат жолугушуп турасыздар, тегерек столдорду өткөрүп турасыздар, алар менен бир топ жакшы бир конференцияларды уюштурасыздар. Анан дүйнөдө бүгүнкү күндө сиз ошол эле илимпоздор менен дүйнөнү кыдырып келген учурларыңыздар болуп жатат. Эми илимий ачылыштардын дүйнөдөгү абалы, анан ошол биздин илимпоздордун ачылыштары учурда эки тараптуу абал кандай болуп атат? Эми ал жагын биз узакпыз. Чындыгында азыр эми карап көрүңүз, ошол журналистика тармагында азыр жасалма интеллект деп анан роботтордун кошумчасы менен Кытайда кадимкидей телевидениеде кабарларды алып баруучу спикерлерди ошондой роботтор эч кандай мимикасында, көз карашында, окуганда, дикциясында адамдан артык болсо артык, кеми болбогон журналистика немелер чыга баштады. Же болбосо башы кесилген адамды кайрадан баягындай ошону өз калыбына келтирген операция жасалды биринчи жолучу. Анан жаңы клондошкон бир жаныбарларды клондоп көбөйтүү немелери болуп атат. Же болбосо мына
Элон Масктын эмеси, Тесланын эмеси уже Starlink деп дүйнөгө интернетти жаям деп, бул чоң революция да, мындайча айтканда билим дүйнөсүнүн революция. Анан ошого салым кошуп барган сайын адамзаттын негизги проблема деген нерсеси арзандатылып, ыңгайлаштырылып, ошол жолго жарышып атышат да. Билим дүйнөсү ошого бул медициналык тармакта, жаңы технологияларда, жалпы күнүмдүк турмушубузда эмнени колдонсок, эмнени проблема десек, бардык тармакта аябагандай чоң ачылыштар. Бирок эми Кыргызстаныбыз өткөн учур бул тармакта билим берүү тармагы, анан илим тармагы өзгөчө эң өткөн учур десек болот да. Балким Советтер Союзунан бери эң аз өзгөргөн тармагыбыз бул билим берүү тармагы же болбосо илим тармагы. Ошондуктан азыркы учурда дүйнөдөгү бул жаңа ачылыштарга алгылыктуу салым кошо алабыз дегенден узакмын. Себеби анчалык биз неме кыла албай атабыз. Албетте доктор наук, кандидат наук деген наамдарыбыз көбөйүп аткандыр, бирок дүйнөлүк ачылыштар илимге салым кошуу жарышында өтө алдыда эмеспиз. Бирок жарандарыбыздын аракети, жарандарыбыздын баягындай болгон тырмышуусу дагы жок эмес. Бул өзгөчө мектепти бүтүрүп, сиз айткан ушундай жакшы сапаттуу мектептерден бүтүрүп алышып, чет өлкөлөргө барып, университеттерде окуп, аны бүтүрүп, ошол жакта калган немелерибиз бар. Мына жакында эле ошол финансы тармагындагы жасалма интеллекттин кандай салымы болот деген бир чоң маселени козгоп, ошондой чоң бир илимий жана финансылык бир проектти жетектеген атуулубуз мисалы Fox Entertainment деген немеде чыкты. Же болбосо көптөгөн ошол эле Жапонияда, Америкада, Европада медицина тармагында, өзгөчө так илимдерде биздин атуулдарыбыздын ошол жакта бир салым кошуп эмгектенип атканын көрөбүз. Эми Кыргызстан шартына жараша өткөн учурда жашап атабыз. Билим берүү тармагында өтө мындай алгылыктуу ачылыштарды кыла алабыз деп айта албайбыз. Бирок биздин баягындай атуулдарыбыздын, жарандарыбыздын мындай өзү же болбосо чындыгында потенциалы аябай жогору да. Себеби таза аба, таза жаратылыш, андан кийин чындыгында нефть, газ деген биз баары асмандан түшөт дегендей неме жок, аракет кылыш керек. Ошолордун баары бириккенде тырмышып аракет кылып атат. Бул потенциалды колдонуп, чет өлкөгө барганда, ушундай шарттар түзүлгөн жерге баргандар билим берүүгө же болбосо билимге, илимге, жаңа ачылыштарга салым кошуп баштады десек болот да. Сен Мырза, ушул ачылыштар менен ошол деңгээлге жетүү үчүн, ошол эле илим тармакта, билим тармакта ушул бир абалыбыздан чыгып кетип, ийгиликтерге кадам таштоо үчүн эмне жетпей турат бизге? Эми эң эле чоң нерсе ушул да. Адам ооруп атса, оорудан айыгыш үчүн биринчи ооруганын билиш керек да. Ооруганын кабыл алыш керек да. Мен ооруп атам депчи. Ооруп атканын кабыл алгандан кийин анын диагнозу коюлуш керек. Кандай оору? Андан кийин ал ооруп атканын кабылдады, андан кийин эмне оору экени такталды, анан дарылоо процесси башталат да. Ансыңарындай биздин кайсы проблемабыз болбосун, биринчи биздин ал тармакта оорубуз, кемчилигибиз, бүтөй турган кемтигибиз бар экенин кабыл алуу да. Биринчи кабыл алуу. Экинчиси ошол жаратты жамоого, же болбосо жаратты айыктырууга, жыртыкты жамоого бир адам эмес, дүйнөдө бир акыл, анан көптөгөн акыл, көп акыл да. Ошон үчүн азыр дүйнөдө көп акылдардын биригип продукт берүү дүйнөсүндө доорунда жашап атабыз. Ошонун негизин алып караганда бизде кабыл алгандан кийин эми кантип чечебиз деп адистер менен, ошол тармакты билгендер менен кеңешип, ошонун чечүү жолдорун издөө. Бул болгондон кийин жолу табылат. Азыр бизде кайсыл тармак болбосун, ошол тармакта адистерибиз эч болбосо ошонун чечүүнүн жолдоруна байланыштуу билими, деңгээли, потенциалы болгон жарандарыбыз аз эмес. Мен ойлойм мындай, жалпылап айтканда кабыл алалы, тактайлы жарабызды, андан айыктырууга кеңешип туруп, адистер менен кеңешип, жолу кандай деп кадам таштап баштайлы. Ошол жагын алып караганда бизде эми дүйнөлүк процесстерге өзгөчө билим берүү тармагы дүйнөлүк процесстерге адаптация болуу.
Биз дүйнөдөн оолакташкан сайын биз эң кыйынбыз, эң жакшыбыз, мыктыбыз, бир гана биз деген менен өзүбүздү гана сороткон болушубуз мүмкүн. Бирок дүйнөдөгү ийгиликтерден, жакшылыктардан жуктуруу үчүн ал тармактар менен, ал процесстер менен адаптация болуш керек, жабышыш керек. Андан кийин ошол нерседен жугат. Бул тарыхта болгон, өзүбүздүн тарыхыбызда дагы, исламдын тарыхында дагы, адамзаттын тарыхында дагы жаңылануулар, ачылуулар ошол эле өзүн кабыл алуу, анан жакшылыкка жанашуу менен, жакшыларга жанашуу менен, алар менен бир үзөңгүлөш болуу менен гана эмне болгон, жуккан. Азыр бизде ошол оору менен ооруп жатканыбызды эл кабыл алды окшойт. Анан диагноз коюла баштадыбы, изилденип атат. Бирок дарылап да башташты. Дарылап жатканы буюрса жакшы, анан буюрса ошол ооруканадан тезирээк чыгып кетебиз деген ишеничтебиз. Биз азыр кыскача бир жарнамалык түрмөккө кезек берели. Биздин программабыздын демөөрчүсү Бурана Грант курулуш компаниясы. Аталган компаниянын кыскача ролигине кезек берип, андан соң биз беребиз болгонса. Tapşırmayın jasыңар mı? Ençülü attardın жазылышы. Buraya yakın çıktı. Aygerim, sen dejurnusun sen al. Агай, Нуржан мен ордума дежурный болом дейт. Кала берсинби? Эмнеге? Агай, мен эшикке чыкпай эле коеюнчу. Мейлі Айгерим. Sen eşke bara ver. Рахмат, агай. Sen emne eşke çıkpay atasın? Жеринде. Колум ишип калат. Meyli, жылыраак отура бер. Апам Россиядан келгенде мага жулук колгап алып келем деген. Apam Rossiyaga ketdi belе. Ооба, Атаңчы? атам да кеткен. Апам келгенде мага жулук колго алып келем деген. Апаң келсе жулук колгап саттырып. Бар отур, сабаңды сар. Бул эми учурларда мисалы меске суроо эдим. Бүгүн эмне деген сабакты өтөбүз деп. Ачыш мага ошол убакытта эме суроо белгиси коюлат. А илеп белгиси мисалы эме балдар укпай тентек болуп жатса, эме мугалим сиз мисалы
тура калып кыйкырганда ал илеп белгиси коюлат. А чекит белгиси бул кыска сүйлөмдөрдүн аягында чекит белгиси коюлат. Токтогула. Отур. Тапшырма түшүнүктүбү? Анда эмесе саламатта баргыла. Бара бергиле. Кана балдар? Зата тоштун жөнделишин түшүндүңөрбү? Ооба. Эми тапшырманы үйдөн жакшылап аткарып келгиле. Макул. Кана? Кимде жүрдү бүгүн? Темир. Темир сен кал. Калганыңар баарыңар эшикке чыккыла. Агай, мен де қалайыншы? Келчи бери. Me koy. Me? Apan gelgende veresin. Apan gelgende bundan da жақсысын алып берет. Бар бешік ойнай. Бар ғой. Бар ғой. Рахмат ағай. Саламатсыз ба ағай? Жақсысыз ба? Саламатшылық. Мені таныдыңыз ба? Мен Нұржанмын. Сіздің оқушыңызмын. Барыңар танымай деле қалдым ғой. А бұл қызың ба? Ооба, қызым. Қолғапты көрдіңіз бе? Таныдыңыз ба? Сіз берген қолғапқа ұқсастырып тиіп қойғам. Апаң келді бе? Жоқ. Ал ошо жақта қаза болды. Атаңчы? Атам дагы ошо жақта қалды. Тағдырын жазған. Қайрат қыл. Балдарыңды жақшылап бақ. Бұтынан тұрғыз.
асманың түшүп кетсе дагы балдарыңды жанынан чыгарып. Балдарыңдын рызкысы өзү эле берет Кудай таала. Рахмат агай. Жакшы. Кроме кинотеатра, в жилом комплексе Бурана Пэлас для горожан будут доступны летняя терраса с панорамным видом, детская игровая площадка в свободной от автомобилей зоне и двухуровневый подземный паркинг, оснащенный датчиком контроля состояния воздушной среды и пожарной сигнализации. Жилой комплекс Бурана Пэлас – это престиж и высочайший уровень комфорта современной жизни рядом с историей. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 24 ТВ телеканалындагы Куттуу Орозо программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз билим берүүдөгү дүйнөлүк жаңы багыттар жана исламдагы билим берүү темасынын алкагында маек куруудабыз. Куттуу студиябыздын коногу Кереге жалпы адамзаттык баалуулуктар фондунун жетекчиси Искендер Ормон уулу. Искендер мырза, эми маегибиздин экинчи бөлүгүн ушу дүйнөлүк билим берүүгө бир аз кадам таштаганга аракет кылдык. Эми ушу исламдагы билим берүүгө кадам койгубуз келип отурат. Себеби жалаң билим дүйнөсү менен кете берсек, бул атеисттик алып барышы мүмкүн. Эми жалаң исламдагы диний билим берүү менен кете берсек, бул фанатизмге алып барышы мүмкүн деп айрым окумуштуулардын сөзү бар. Ошондуктан баягы бир таякты кармаганда эки жакка болуп кетпей бирдей алып кетсеңер туура багыт менен барасыңар депчи. Пайгамбарыбыз дагы бирли ибадат менен жашай бербей, коомдогу негизи адамдын жашоосу ибадат го, бирок дегеним баягы намаз менен мечитте калып кетпей, силер жашооңорду дагы үй бүлөңөрдү камсыздагыла, билим алгыла, Бейжиңге барып болсо да билим алгыла деп пайгамбарыбыз насаатын айтып өткөн. Куран түшкөндө дагы ушу оку деген аят менен түшкөн эмеспи? Андыктан бул адамзаттын жашоосу өзү билим алуу менен, илим алуу менен, ошондой эле өзгөчө ушу исламдагы багыттарды дагы бирге алып кетүү менен кетиш керек деген бардыгыбыз пикирдебиз. Эми исламдагы билим берүүнүн багыттары негизи да кандай болуш керек? Эми багыттары дегенде мен ушуну түшүнүп атам. Эми исламда билим берүү, ислам билим берүүгө кандай карайт, же болбосо мусулмандар кандай болушубуз керек деген түшүнүккө. Чындыгында дин катары ислам мындай көнүмүш, азыркы учурдагы өкүнүчтүүсү туура эмес түшүнүктүн тескери болуп, эң илимге, билимге, билим берүүгө ушунчалык маани берген дин да. Буну тарых деле тастыктайт. Анан негизги диндик тексттер, ошол азыр айтып өттүңүз, Куран биринчи түшкөндө ыкра деп оку деген ошол сура менен, ошол аяттар менен түшөт, оку деп башталып атат. Же болбосо
Кудайдан эгер динде эң маанилүүсү Кудайга ишенүү, анан коркуу эмеспи? Ошол Кудайдан корко турганда, иннама яхшаллаха мин ибадихил улама дейт. Кудай Тааладан акыйкатта чыныгы жүрөктөн коркуп айбыга турган, жоопкерчилигин билген адамдар дейт. Булар аалымдар, билген адамдар дейт. Же болбосо билгендер менен билбегендер бир болобу дейт. Же болбосо азыр эле айттыңыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен эки күнү окшош болгон адам зыянда дейт. Дайым бул жаңыланыптыр деген. Бул баягындай аял болсо да, эркек болсо да билим алуу бул фарз дейт. Мындайча айтканда эркектерге эле эмес, аялдарга дагы баардык жарандарга маанилүү экен. Же болбосо биринчи исламдын баштапкы учурунда согуштан кийинки колго түшкөн туткундагы адамдарды дагы куткаруунун жолдорунан бириси катары эң чоң шартты айтат. Ошол мусулмандарга силер кат таанысаңар, окуганды жазганды билсеңер, ошону үйрөтсөңөр эркин болосуңар деп ошондой шартты коюп атат. Акча эмес, же болбосо башка бир алмашуу негизги шарт катары билимге бир шылтоо. Мындайча айтканда бул Курандык текстте дагы ошол биздин негизги диндик баардык булактарыбызда, баштапкы исламдык тарыхыбызда бул илим билимге шунчалык маани бергенин билебиз, жана бул ачык айкын да. Бирок өкүнүчтүүсү акыркы учурларда, акыркы кылымдарда буну эми ар түрдүү теориялар менен дагы ачыкташат. Мусулмандардын абалы жакшы эмес. Жакшы эмес. Бул эң башкысы экономикада, дүйнөдөгү өзүнүн орду боюнча дагы жакшы эмес. Келип бул билим берүүдө адамдардын сапатына маани берген, иш алып барган тармакта дегендик да жакшы эмес болгонун көрсөтөт да, өкүнүчтүүсү. Мына ошол эле Пизаны алып карасак, мусулман өлкөлөр алдыда эмес. Же болбосо кечээ эле Америкадагы Джордж Вашингтон университетинен аалымдар, эки чоң профессор, мусулман профессор, ислам өлкөлө, исламдык ошол немелердин негизинде, текст, Куран, сүннөттүн негизинде критерийлерди белгилеп, анан канчалык өлкөлөр мусулман, канчалык исламдык сапаттар менен жашайт деген өлчөмдү кылышыптыр да. Өкүнүчтүүсү, эми буга бир эле мусулман өлкөлөрдү эмес, бүтүн дүйнө боюнча кылган 156 өлкө катышыптыр, 152 болсо керек. Ошонун ичинен биринчи 44 өлкөнүн ичинде, бир дагы мусулман өлкө жок да. Биринчи мусулман өлкө, мусулмандар көпчүлүгү болгон өзү ислам өлкөсү, бул Эмират, Араб Эмирлиги. Андан кийин ошол Малайзия, Албания, андан кийин Катар ушулар келип аттыр. Биринчи 100дө деле арбын эмес да. Кыргызстан ошол жерде 93 болсо керек менин билишимче. Түркияда да биздин аркабызда 95. Ойлоп көргүлө. Ошончолук биз немедебиз да. Абалыбыз кандай дегенде жооп ушундай болуп атат да. Факт, статистика ушуну айтып атат. Бирок бул эми жалпы абалын айткандан кийин мен өзгөчө диний билим берүүгө да, орозо айы болгондон кийин диний билим берүүгө эме кылабыз. Ушундай деп сооротушубуз мүмкүн да. Макул эми биз жаңы технология, же болбосо ачылыштарда, тагылимдерде анчалык болбошубуз мүмкүн. Гуманитарий тармагында деле мындай өтө чоң бир натыйжаларды бербешибиз мүмкүн акыркы кылымдар ушул учурда. Бирок биз диний билим берүүдө, диний абалда жакшыбыз дегибиз келет да. Бирок ал тармакта деле өкүнүчтүү андай эмеспиз. Ошон үчүн орозону бир мүмкүнчүлүк катары билип, исламдын ошо аткарып аткан ибадаттарыбызды ар бирин бир мүмкүнчүлүк катары билип, ошол билим берүү, билимге маани берүү, ошондой маалыматка ээ болуу, ошону ибадат катары көрүп, ошону менен бирдикте амал менен илимди чогуу алып кетүүнүн аркасында тырмышпасак, орозону да ошол мүмкүнчүлүктө колдонбосок, абалыбыз жакшы эмес. Ислам дүйнөсү чындап эле ушул ачылыш тармактарда, дүйнөлүк ачылыштарда, технологияларда артта калып бара жатканы башка мамлекеттерден баардыгыбызга эле маалым болуш керек. Бирок кезинде көптөгөн ушул ачылыштарды, көптөгөн илимий деңгээлде жетишкендиктерди ушу так мусулмандар баштаганы дагы баардыгыбызга маалым да. Азыркы абалыбыздын алмашып калышына эмне себеп болуп атат? Эми ошол тарыхта ар түрдүү теориялар менен айтышат эми ал. Мисалы Ибн Халдун деп чоң социолог айтат, ар бир коом туулат, өсөт, чоңоет, туу чоккуга чыгат, анан артка кетет дейт да. Ошондой жаратылыштын эмес депчи. Бирок бул фаталисттик жөн гана эме деп коюшубуз мүмкүн. Бирок натыйжада Куранда деле айтат.
бир коом өзүн өзү алмаштырбай сайын жараткан Кудай Таала аны алмаштырбайт дейт да. Же болбосо деп адамга ал иштегенинин гана аркасы үзүрү берилет деп атат. Мындай жөн туруп мен алмапыш, озма түш, мен эми ишендим Кудайга деген менен Кудай Таала өзүнүн эрежесин койгон. Кандай гана биз алманы же болбосо бир оордукту ташты кармап туруп таштасак ылдый түшөт. Эмне физиканын баягы тартуу күчүнүн негизинде дейбиз, же болбосо суу 100 градуста кайнайт дейт. Бир күн 24 саат деп, бир сутканы 24 саат деп айтабыз. Булар эмне? Булар Кудай Тааланын койгон мыйзамы ааламдагычы. Анын сыңарындай эле өнүгүүнүн дагы, же болбосо артта калуунун дагы мыйзамы бар. Сен эмгектенсең, аракет кылсаң, акыл калчасаң, Куранда айткандай, ойлонсоң, аркасынан тырмышып, бир аркасынан түшсөң, үзүрүн көрөсүң, натыйжасын көрөсүң. Биз акыркы кылымдарда демекки ошончолук эмгектене албадык, акыл калчай албадык. Мындайча айтканда Курандык дагы, анан тексти менен жазылган Куранга дагы, ааламдагы Кудай Тааланын койгон мыйзамдарына дагы башый албай калдык. Ошон үчүн эмне болдук? Артта калдык. Буюрса, бул күндөр дагы өтсүн. Мусулмандар кайрадан Куранга, кайрадан аалам китебине башыйып, Кудай Тааланын мыйзамдарына башыйып туруп, анан кайрадан өнүгүү жолунда. Буну эмгектенүү менен, буну баягындай изилдөө менен, буну кызыгуу менен, буну аркасына түшүп, адамга бир инвестиция кылуу менен боло турганын билипчи. Мен бул шылтоо менен бир немени дагы айткым келет. Канчалык орозо болсо дагы, бир азыркы учурда дүйнөдө эң көп окулган китептерден бириси болуп атат. Бизде дагы келди. Почему одни страны богатые, другие бедные деген, же болбосо бир эмне үчүн кээ бир өлкөлөр кедей, эмне үчүн башкалар бай, бай депчи. Сиз айткан суроого жооп берген китепте толугу менен бир 400-500 беттей турган Дарон Ажем уулу, Джон Робинсон деген эки MIT жана Гарвард университетиндеги профессор жазган. Ошол жерде айтып атат. Бүгүнгө чейин өнүккөн өлкөлөр, өнүккөн коомдор өнүкпөй калса ал расасына байланыштуу, климатына байланыштуу, регионуна байланыштуу, динине байланыштуу эмес. Бүгүнгө чейин айтып көрүшчү, кээ бир диндер билимге каршы ошон үчүн неме болбойт. Же болбосо бир рельеф жер шарты туура келбеген үчүн, климат туура келбеген үчүн деп айтат эле. Андай эмес дейт. Кандай болгон күндө дагы мисалдары менен тарыхтагылар айтат. Ошол баягындай инклюзив, эксклюзив деп немелер бар, баягы мекемелери калыптанган, баардыгы адамдын өнүгүшүнө, адамдын баягындай ырааттуулугуна, эркиндигине багытталган мекемелери жана ошондой түзүлүштөрү, системасы жана адамдык түшүнүктөрү болгон коомдор өнүгөт дейт да. Бул эми Кудай Тааланын койгон мыйзамын ачыктап атышат да аларчы. Анын сыңарында биз дагы ошол мыйзамга башыйып эле аракетин кылсак, байыган, барандуу болгон, же болбосо мондай баралдуу болгон, абройлуу болгон коом жана өлкө жана адамдардын ичине киребиз буюрса деп ойлойм да. Искендер Мырза, бүгүнкү күндө билим берүү тармакка элибиз жакшы эле баягы жогоруда сиз айткандай ата-энелер жакшы тандай баштады да. Баягы жакшыраак окуткан мектептерди издей башташты, балдарды кичинесинен жакшы бала бакчаларды издеп башташты. Ата-энелер киришкен учурларга көп эле көп болуп атабыз. Бирок ошо диний билим берүү тармагына келсек, бир аз ал жакта да жакшы көрүнүштөр бар, бирок аксап жаткан дагы абалыбыз бар да. Эки тармактагыдай эле. Дейин дегеним, каникулга чыгып атат окуучуларыбыз. Азыркы кезде муфтияттан, башка белгилүү жакшы ушу диний билим берүү уюмдарынан сонун бир шарттар түзүлүп атат. Өзгөчө Куран курстары ачылып атат. Куран курстарынын программаларын карап көрсөң, ушунчалык сонун программа бар да, баягы канчада турат, кандай тамак аштар берилет, баягы көнүгүүлөрү, Куран окуусу, баягы тарбиялык сааттары, ата-энеге кандай мамиле кылуу, коомчулукту өзүнө алып жүрүү, баягы улууну сыйлоо, урматтоо, кичини узаттоо сыяктуу сонун программалар бар ичинде эми. Бирок эмнегедир элибиз ага маани бербей атат. Ата-энелер баягы диний билим берүүдөн коркуп тургандай, бир кандайдыр бир коркунучу бардай, же болбосо ал жака балдарын жибергенден көрө бир көлдүн жээгине бир лагерге алып барып коюп койсо, алар кечке ойноп жүрө бергени дагы жакшыраактай сезилеби? Ушул тарапка пикириңиз кандай сиздин? Аябай актуалдуу бир суроону сурадыңыз да.
себеби мына жакында мектептер каникулга чыкты, ата энелер баары ар түрдүү жайкы лагерлерге жөнөтүшөт. Акыркы учурда ошол мусулман туулдар дагы ошол диними үйрөнсүн, исламды үйрөнсүн дешип, ошол мечит, медреселер, муфтият же болбосо ошол фонддор уюштурган жайкы курстарга, бул Куран үйрөнүү, намаз үйрөнүү, динди дагы үйрөнүү, ошол жалпы башка сабактардын жанында ушундай курстарга барып атышат. Бирок мен ушул жалпы эле ушул процесстер жүрүп атканда, анан жалпы эле билим берүүгө айткым келет да. Ушунун маанилүүлүгүнө да токтолуп кетсеңиз. Маанилүүлүгү ушунда өзү азыркы изилдөөлөрдө айтат экен да, жайкы каникулда өзгөчө, мисалы өспүрүм курагындагы жаш жана өспүрүм курагындагылар жайкы каникулда дагы бир активдүү болбосо, мындай үйрөнүү процессинде болбосо, бул эми сөзсүз эле эс алуу эмес, эс алганча эч болбосо, эс алганча үйрөнүү процессинде болбосо, көп нерсесин унутуп коет экен да. Азыркы изилдөөлөр көзөтөт, 3 айда эч бир нерсени кылбаган окуучулар кайрадан мектепке келгенде эч болбоду дегенде 30% билимин, эң минимум булчу, 30% үйрөнгөнүн унутуп коет экен, такыр унутуп коет экен. А бул дейт, жылдан жылга 30%дан азайып отуруп 10 жылга жеткенде бул канча 2 жылды жоготуп койгондук болот дейт да. 2 жыл, 3 жыл жоготуп койгон болот дейт. Ошондуктан бул дини билим берүүдө деле, жалпы билим берүүдө ошентип жайды дагы бир эс алуу, ойногончо, үйрөнгөнчө эс алуу, үйрөнгөнчө ойноо, ойногончо үйрөнүү деген шарттарга айландырып алган сүйнөрлүк. Кыргызстаныбыздын ошондой коомубуздун сүйнөрлүк жагы билимге маани берип тырмышат, анан жайында дагы балдарына кам көрүп эме кылып атышат да. Анан мунун жанында ошол өзүмүн ишенген диним, ошону дагы үйрөнүп, ошону дагы жугузуп, ошону дагы мындай илимин алып алса деген тырмышуулардын, аракеттердин болушу сүйнөрлүк. Себеби сиз башта айтып өткөндөй, алымдар айткандай, динсиз илим көр, илимсиз дин чолок деп айтылат экен. Анысыңарындай эки канаттуу куш болгубуз, эки канаттуу уча турган болубуз келсе, бул жакты дагы сөзсүз түрдө эки жакты алып кетиш керек. Диний жакта бардык светтик мектептерде окугандар деле жайында ошондой динини үйрөнүп алайын, бир аз ошол жактан кабардар болуп алайын деген аракетте болушу өчө сүйнөрлүк нерсе, өтө маанилүү. Бирок ошончолук маанилүү болгон нерсе, мен аябай саны көбөйгөнү менен сапатын, маңызын да ойлошубуз керек. Мен бир жагынан корком. Эмнеге? Ошончо адамдар барып, бирок канчалык ошол үйрөтүп аткан мугалимдерибиз, устаздарыбыз, ошол агайлар, эжейлер канчалык педагогикалык ошол түшүнүктөн билими бар, же болбосо канчалык психологиядан кабардар бар. Муну айтканым, динди үйрөнүү ошол учурда психологияга маани берүү. Динди үйрөнүп атканда педагогикалык баягындай билим менен кошалып кетүү өтө маанилүү. Эгер анын ыкмасы менен болбосо, сен динди үйрөтөм деп атып, андан качырып, андан коркутуп коюшуң мүмкүн. Жада калса сен мечитке киргизип атып, мечиттен тажатып коюшуң мүмкүн. Куран үйрөтүп атып, Курандан тажатып коюшуң мүмкүн. Куран ошон үчүн биринчи максат мен ойлойм, жаш балдарыбызга, жаш ошол лагерлерге бара турган жеткинчектерибизге аны эмнени үйрөткүбүз келип атса, ошону сүйдүрүүдөн башталыш керек. Ошону кантип сүйдүрөбүз деген суроого жооп берүүдөн башталыш керек. Ал сүйдүрүүгө кантип сүйдүрөбүз дегенде, ошол мугалимдер ошонун билимин алыш керек. Сөзсүз отуруп алып эле ойлонбой, ойлонсун, бирок билгендерден сурасын, ошонун курстарына барсын, ошонун китептерин окусун. Себеби ал балдардын бүгүнкү күнү эле жайкы каникул эмес, ошол турмушу, балким ахирети да аларга аманат болуп берилип атат ошол күндөрдүн негизиндечи. Ошон үчүн ошончолук чоң жоопкерчиликти билип, устаздар, агайлар ошого даяр болуп туруп, канткенде сүйдүрө алабыз Куранды, канткенде сүйдүрө алабыз намазды, канткенде сүйдүрө алабыз ошол дини баалуулуктарды деген түшүнүк менен башталса, ошонун аракетин өзүнөн баштаса, бунун жугуштуу болот. Себеби бизде эң коркунучтуу нерсе диндин ичинде болбосо да ушундай адаттар болуп калган. Мындай сөөгү меники, эти сеники деп берилген, анан палакага жаткырылган, баягы динди үйрөнүп атканда ура берсе, насилие болсо боло берет. Жок, андай эмес. Пайгамбар биздин эң чоң өрнөгүбүз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз эч качан урган эмес, эч качан бирөөлөрдүн көңүлүн ооруткан эмес, сүйдүргөн, көңүлүн көтөргөн,
бир нерсени үйрөтүп атканда, бир нерсеге багыттап атканда сөзсүз көңүлү менен, каалоосу менен, өзүнүн тандоосу менен, ошого ушунчалык арзусу менен баруусуна эмне кылган, шарт түзгөн. Ошонун жолун издеген. Биз дагы пайгамбарыбыз биринчи ошол учурда биринчи мугалим болгон болсо, биздин ар тарапта өрнөгүбүзгө болгон болсо, ошол жайкы каникулдардагы үйрөтүп аткан нерсебизде болсун, анан жалпы эле диний билим берүүбүздө, ошол медреселерибизде, Куран курстарда ушуга өтө маани бериш керек деп ойлойм да. Бул баанилүүсү. Анан дагы бир нерсени айткым келет. Биз медреселерде окутуп атканда эки нерсени берип койсок, жалпы эле билим берүүбүздө ошондой. Жалпы эле билим берүүбүздө ошол, анан динибизде дагы ошону, дин үйрөнүп атканда ошентсек да, себеби кийин булардын түшүнүгү жашоосуна чагылат да бул. Бир эмнени ойлонуп атсак, же болбосо эмнени айтып атсак, ошону бир нерсеге таянып айтуунучу. Да жөн эле мен айттым, менин оюмча эмес, ошону чыныгы курандык маңызы барбы, сахих сүннөткө таянабы, же болбосо илимге таянабы, статистикага таянабы. Мындайча айтканда, эмнени бир өзүнчө ойлонуп, эмнени бир тезис катары айтып аткан болсок, ошол бир нерсеге таянса. Жөн эле айтып койгон, бул эмоция, бул келип туруп конфликтке алып барышы мүмкүн да. Ошондойду үйрөнсөк, бир датага, белгилүү факттарга таянып ойлонгонду, сүйлөгөндү үйрөнсөк, бул биринчи. Экинчиси толеранттуулук. Биздин динибиз өкүнүчтүүсү акыркы учурда мусулмандардын, жалпы мусулмандар биздин өзүбүздүн кемчилигибизге байланыштуу динибиз жаман көрүнүп аткан учур, радикал, же болбосо экстремист, жада калса террорист дегенге чейинки алып барган түшүнүктөрдү мусулмандар аркылуу өкүнүчтүүсү түшүнүп калат. Бул толук тескерисинче динибиз аты ислам, мындайча айтканда тынчтык дини, тынчтык алып барган дин. Пайгамбарыбыз эң баягындай тынчтыкты жашаган, жашаткан, багыттаган пайгамбарыбыз. Тарыхыбызда дагы ошондой көп учурларыбыз бар. Бирок мусулмандар өзүбүздүн баалуулуктардан кабарсыз болбогондо толеранттуулуктан узак болуп кетебиз да. Башка диндер, башка измдер, башка түшүнүктөргө толеранттуу болбой, сабырдуу болбой кетебиз. Бул эң башта пайгамбарыбыз сабырдуу болгон. Пайгамбарыбыз ошондой башкаларга толеранттуулук менен, сабырдуулук менен мамиле кыла алган. Ошон үчүн көңүлдөрүн уталган, көңүлдөрүн өзүнө тарталган, көңүлдөрүн тарталгандан кийин алардын нелери баардык түшүнүктөрү ушул жолго кошо аттанган десек болот да. Ислам бир эле мечитте ибадат кылуу эмес, намаз окуу эмес, бул сырткы көрүнүшү менен мусулман болушуң керек. Баскан турганың менен, сөзүң менен элди сен сүйдүрүп турушуң керек. Мусулман ушундай турбайбы деп, эл сени көргөн ар тараптан сүйүш керек деп жакшы бир алдындарыбыз айтып келет эмеспи? Эң башта. Анан чындап эле урматтуу бир туугандар, замандаштар, ислам дининде бир да жерде баягы урсок же согуш же бир жаман иш кыл деген эч бир мындай багыт, эч бир билим жок ал жерде. Ислам дини өзү тынчтыкка чакырган, бул адамды, чыныгы адамдык касиеттерин бийик болууга үндөгөн, эң башкысы эки дүйнөнүн бактысын табууга жакшынакай бир шарт түзүп берген динибиз экени талашсыз. Пайгамбарыбыздын жакшы сөзү буга дагы бир жолу далил болуп турат. Оозуңар эмес, колуңар эмес, оозуңардан да адамдар зыян чекпесин депчи. Бул сөз жетиштүү болуш керек. Эми мен сизге дагы бир суроо бергим келип отурат. Ушу Кыргызстанда диний билим берүү тармагында бир жакшы жаңылык болчудай болуп отурат. Бул Ислам академиясын ачуу боюнча дагы бир топ сунуш пикирлер айтылууда. Жаңылбасак, буну өлкө башчы дагы колдоого алып жатат окшойт. Бул академиянын ачылышына сиздин пикириңиз кандай болот? Ал эмне берет бизге дагы? Чындыгында жакшы жаңылык. Бул президентибиз колдоо көрсөтүү эле эмес, биринчи президентибиздин немеси, инициативасы деп коелу, ошол демилгеси менен болуп атат. Былтыр бир жаңылбасам, күздө бир чоң диний конференцияда, дин жана илим болуп, эл аралык конференцияда ошол президентибиз барып сүйлөп, ошол жерде Ислам академиясы ачалы деп айтканда, ошонун демилгеси менен кийин да изилденип, ар тараптуу адистер менен көрүшүлүп, бир бүтүмгө барылды окшойт. Мен ойлойм, эң туура кадам, канчалык ар түрдүү пикир айтылса дагы, себеби ар тарап жана баштан сүйлөшүүбүздүн биринчи бөлүгүндө айтпадык, дүйнө өзгөрүп атат, дүйнө өнүгүп атат, жаңылыктардын аркасынан жеткенге жарышып атышат депчи. Биз диний билим берүү жана диний түшүнүктөр, диний изилдөө да анын артында калбаш керек. Ошондой эле ошол өзгөрүүлөрдөн четте кала албайт. Четте калса
деградация болот же болбосо өзүнүн түшүнүгүнөн артта калат дегендей да. Ошон үчүн жаңыланууга ошол бел байлаш керек да. Академия ошого бир чоң ордо болуп берет. Биздин Кыргызстаныбызда Кудайга шүгүр эгемендүүлүктөн бери эң чоң байлыгы адамдарыбыздын эркиндиги, адамдардын ишеним эркиндиги, сүйлөө эркиндиги жана жүрүм турум эркиндиги болуп атат. Ошон ичинде ишеним эркиндиги биздин эң чоң баалуулуктардан. Мына жакынкы эле кошуналарыбыз, жакынкы эле айлана боордошторубузга караганда бизден алда канча бул тармакта арттак экенин көрөбүз да. Ошондуктан биз эркиндиктин негизинде диний билим берүүдө, диний өнүгүүдө, түшүнүктөрдө белгилүү деңгээлге жеттик. Бирок жетиштүү эмес. Дагы эле баштапкы учурлардабыз. Биз биринчи динди таанып, осогосунан кирип, ушундай экен деп турган учурубуз. Тереңдеп кире элекпиз. Эми муну сөзсүз түрдө изилдөөлөр менен, академиялык, илимий, өзүнүн методологиясына таянган изилдөөлөр менен ислам тарыхы, хадистер, тефсир, Куран тефсири, ошол ислам укугу, юриспруденция, ислам философиясы, социологиясы дээрлик адам заттын айланасына бүтүн нерселер, анан ошол учурда дүйнөдөгү жаңы чыккан жагдайлар, жана эле сүйлөштүк илим билимде, медицинада өнүгүүлөрдүчү, жаңы ачылыштарды, клондошкон жаныбарлардын, адамдарды керек болсо копиялап, клондоштуруп көбөйтөбүз деп атат. Буга дин дагы чоң суроолорду, чоң баягындай адамдарды канааттарындагы жоопторду табыш керек. Кандай болот? Фатваларды бериш керек дегенде. Ошон үчүн академия бул тармакта биздин интеллигенциябызга жана интеллигенттик мүнөздө бир тепкичке чыгыш үчүн чоң кадам, чоң бир мүмкүнчүлүк. Мен ойлойм, туура учурда, туура бир демилге болду. Жалпы мусулмандар буну туура түшүнүп, анан өзгөчө диний тармакта билим алып аткандар, дин илиминин аркасына түшкөндөр дагы маани берип, бунун ичинде активдүү катышып салым кошуп берсе, бул жерден Кыргызстаныбыз, жарандарыбыз, анан натыйжада динибиз дагы утат деп ойлойм. Адан жакшы маекти тилекке каршы соңуна чыгара турган убакыт жакындап калган экен. Сизге эми бир жыйынтыктоочу сөз сизден болсун. Сөз кезегин берсек. Жалпы боордошторубузга, жалпы кыргызстандыктарга ошол орозо айы бүтүп атат, буюрса ошол сооптор мол болсун. Ылайым эле орозонун ичиндеги тарбиялык, адамзаттык асыл баалуулуктарга учурган тепкичтерден пайдаланганды насип кылсын Кудай Таала. Акыркы күндөрдө кадыр түндөрүнө туш келген орозонун акыркы күндөрүндө болуп атабыз. Жалпы жарандарыбыздын бата тилектери кабыл болуп, сүйлөгөн сөзүн кадырлуу болсун, анан кадыр түнгө туш келип, кастарланган, кабыл болгон сөздөрдөн болсун. Элибизде бейпилдик, тынчылык болсун, мусулман жалпы жарандарыбызда үй бүлөсүндө бакыт, берекет, бир туугандык, ынтымактык болсун дейт элем. Рахмат сизге дагы бир жолу, урматтуу замандаштар. Бүгүн бизде конокто Герге фондунун жетекчиси Искендер Ормон уулу агайыбыз келип отурат. Бүгүн биз билим берүүдөгү дүйнөлүк жаңы багыттар жана ислам дүйнөсүндөгү билим берүү, диний билим берүү тармагында учурда абалыбыз тууралуу маектештик. Негизи жашоо деген деңизде бир кайыкта баарыбыз кетип бара жатабыз. Ал кайыктын биринчи калагы билим болсо, экинчиси диний илим болсун. Ошол калактын бирөө калып кетпей, барчу багытыбызга так жана туура жетишибизди Кудайым насип кылсын дейли. Саламатта туруңуз. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله